2024 жылдын 25 март күнү Талас облусунун Манас районуна караштуу Үч Коргон айыл аймагында саат 3:40 токойдон өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынан 3 күжүрмөн эсеп тартылган. Жалпы 87 адам өрттү өчүрүүгө катышып, саат 11:43 чектөөгө алынган. Өрт түнкү саат 12:40 толук өчүрүлгөн. 3 автоцистерна иштеди. 87 кызматкер иштеди. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 31 кызматкер. Ошо Үч Коргон айыл өкмөтүнөн 10 киши келди, Токой чарбасынан 23 киши келди. Калганын жараны коргонуу кызматынан 10 киши келди. Калганы ошол Үч Коргон айылынын тургундары. Кырсыктын өз убагында жана эффективдүү чектөөгө алынышы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Токой чарба жана өрткө каршы кызматтарынын биргелешкен ишинин жыйынтыгы. Өрт өчүрүлгөндөн кийин түнкү нөөмөткө Токой чарбасынан 6 кызматкер, айыл өкмөттөн 6 киши кайтарууга алышкан. Тилсиз жоо болжолду 25-30 гектар аянтты каптаганы айтылууда. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жана жаракат алгандар жок. Келип чыгуу себептери такталууда.